Sot менен прокурордун иши. Сандалы эле 3 жыл, 5 жыл, 10 жылдан бери соттошуп жүргөндөрдү. Карагыладагы адилеттүү карап туруп, чекитти коюп туруп, мына деп туруп точканы коюп салбайсыңарбы? Калыс карагыла, адилет карагылада, мына могу сен тарапта деп туруп чекитти коюп салгыла да. Ошондо ушундай залдан маселелер көтөрүлбөйт да. Элдин арасында бүт баарында ушундай маселелер. Саламаттык сактоо министрлигине. Бар. Айтыңыз. Мисалы биз ДТПга бир убакта кабылганбыз. Оор жаракат алганбыз. Келинчек оор жаракат алып, областной больницага, райондун больницасынан областной больницага кеткенбиз. Ошо жакта травматолог, эми баары больницадагылар баары чогулуп, бул эмне кылабыз дейт да. Оор состоянияда экен, эмне кылабыз деп баары кеңешет. Травматолог, нервопатолог бүт баары. Травматолог өзү кыйын экен, биздики нервопатолог да болуп кетет экен. Өзү эле чечип, негиз биринчи башка операция кылыш керек экен. Башка кылбай биз колго кылабыз дейт. Шишик бол, уже болгон, бу шиш тараганда нормально болот деген да. Наоборот, айып кылса да алчы. Кайра жасаган операциясын кайра барып мен Бишкектен жасатып келдим колуна. Мындайча айтканда огуш болуп калган, инвалид болуп калган. Инвалидти кайра инвалид кылып салышты да. Анан биздин Покровкага нервопатолог жиберип койгулачы, бир күндө 3 киши кабыл алат экен. Ошо жакта монда кысылып турабыз бизчи. Азыр маалымат берели. Анан теңшерүүлөр келсе, өзүнчө тастыркон жайып алып отурат. Ошол эл жеген тамактанды эле бергилечи ошолорго, ошолор жеп көрсүн. Маалымат берели. Болду сиздин сурооңуз? Рахмат. Эми ООС боюнча, ООС боюнча. Жок, бул деген эми биз атайын ажообузга айталы деп келдик. Биздин үнүбүздү жеткире албайт экенбиз. Райондо өзүнчө эле бир мафия болуп калыптыр да. Макул. Мына ички иштер министрлигине чейин, генеральный прокуратура ак үйгө чейин арызданып барганбыз. Биздин ишибиз мына бияка деле азыр полковникке кезиктик. Ой, бул мына мисалы тергөө, биздин тергөөчүлөрчү. Жок, түшүнүп атат. Биздин тергөөчүлөр өзүлөрүн билип өтүн төргөлүп калыптыр. Урматтуу кыргыз эли, мен Айшоланын мамасы болом. Азыркы учурда Айшола кызыма операциясына көп суммадагы акча керек болуп жатат. Түркия мамлекетине келгем, бир аз да болсо тыгынчык болсун деп, акча топтойм деп, кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. 30.000 AQSh доллары дейт. Аутологичный трансплантация стволовых клеток деп башына. Kızıma жардам бериңиздерди суранам. Аз болсо да 100 сом, 200 сом болсо да салып коюңуздар. Болбосо бул видеону бөлүш. Бизди бир тараптуу кылып тергеп, мисалычы, бир тараптуу акчасын алды, доказать эте албайбыз. Каалагандай тергеп туруп сотко өткөрүп салды. Соттолуп, буякта райондун соту, Медербек мырзага да кайрылганбыз, дагы бир жолу кайрылып коелу. Райондун сотун карап берилечи, канча миңден айлык алат. Айлык алганда ошону актап атабы биринчиси. Макул. Анан тиги сотко кайрылдык, барып областнойдон билги боласыңарды деп койду. Мыйзам чегинде садырныроо жак, мен чечем бияктан дейт да. Бизди даже генеральный прокуратурага арызды көтөрүп барганда ошо соттун видеосун алып келе деп бербей койду. Биз тияка кетиргенбиз, өзүбүз билебиз деп. Областной сотко барсак да, прокурор отурат, жогалында бир кагаз жок, бир соткасы менен турат да. Бияктагы прокурор да тиги айттык да, 1,5 саат калганда сотко чакырып атышат. Макул, Алтынбек, жоону калы? Анан бул эки тергөөчүгө бияка мына мисалы полковникке деле кезиктик, эки тергөөчүгө бир чара колдонуп бергилечи. Хорошо, рахмат. Эки тергөөчү деген биздикин тергегендечи, өзү калагандай тергеп туруп чыгарып коюп атат. Жоону калы? Алтынбек, болду. Сиздин сурооңуз түшүнүктүү. Жоону угуңуз эми? ООС начальнигин жоону угуп коелучу. Хорошо, угуңуз эми? ООС начальнигин жоону угуп коелучу. Хорошо, болду. Саламатсызбы? Мен Скөл областынын саламаттык сактоо координатору болом. Исаева Айпери атым. Сиз жанагы обул больницанын травматология боюнча айтпадыңызбы, травматолог дарыгер боюнча. Сиз мага жеке кайрылыңыз, арызыңызды жазыңыз. Мен тергөөчү текшеребиз да, тактайбыз. Тияка таштап кеткен катымда тура эмес терге дарылады, инвалид кылып салды. Инвалид эмени вообще инвалид кылып салды депчи. Жок, мага кайрылган жок. Эчтеке жыйынтык мага жок да. азыр өз жолугушалын, телефон номерин берейин, чалыңыз.
выпискасы Азыр жолуксаңыз берден, жолуксаңыз. Так, могул азыр мына Алмаз бул жакта ушул калпакта акыр аякта турган. Ушу менен жыйынтыктайлы убакытта ошондо туура пайдаланабыз. Болбосо соттун төрагасы жанагы сот боюнча бир маселени айтпадыңызбы? Сиз телефонуңузду берсеңиз, сизди кабыл алып, бүт иштин баарын изилдеп, карап, мыйзам чегинде жооп беребиз. Биринчи микрофон баштайлар. Мен Мусаева Нургүл, ушу Баятов айылынын тургуну болом. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылуумдун себеби сизди ушунча келериңизди чыдамсыздык менен күттүм. Менин кайрылуумдун себеби ушул балам бөөдө жерден эле кесилип кетти. Эки баланын ортосуна түшөт, эки бала мушташат. Эки баланын ортосуна түшөт. Анан ал жерден дагы баламды чаап урат ал балдарды эле. Бирок балам да бир жолу тебет. Аны да айтып кетишим керек мен бул жерден. Ал тебет дагы бул тепкенди дагы жабырлануучу бала сотто да айткан. Мени бир жолу тепти деп. Анан ушул балам бир жолу тепкен үчүн 6 жылга кесилип кетти. Ошол эки баланы арачалайм деп отуруп. Ати жанындагы сабаган бала ал деле 6 жылга кесилди. Мен балам дагы ошол бир тебем деп 6 жылга кесилди. Ал эки мушташкан бала бойдок балдар экен. А мен баламдын эки чээдеги кызы ичинеги аялы да бар болчу. Таяк жеген бала тирүүбү? Ооба, жакшынакай эле ушул жерде ойноп күлүп эле жүрөт. Балаңыздын кылмышы биринчи жолу же Биринчи жолу. Ооба, мындан кийин катталган деле эмес. Бул мен баламды могул Акталадан 100% десем да бир 80% билет мен баламды. Кандай экенин. Мына айтсын. Канча жылга? 6 жылга кесилди. 6 жылга кесилип кетти. Кайсы сотко жетти? Бул Акталадан биринчи Акталада сот болду. Акталадын сотуна чоң рахмат. Бул жерден барысын теңдеп 4 жылга кара жумушка берип 100 000 сом штраф салды. Мен ошо 100 000 ошо балам түрмөдө жатса дагы азыр ушул 100 000 сомду дагы ушу төбөм деп чуркап жүрөм. Бирок ушул Нарынга барсам дагы, Бишкекке барсам дагы мага счет бербей атышат. Мен ушул убакка чейин 2 жыл өтүп кетти ушулга чейин. Мен ошол 100 000 сомду ушул Акталаныкы мыйзамдуу түрдө ушул 100 000 сом салды эле балама. Мен ошону төгүшүм керек деп ушул убакка чейин чуркап жүрөм. Сиздер сурап атам, андан кийин облус сот, андан кийин жогорку сот, кайсы сотко жетти деп атам. Нарын сотуна кетти. Нарын соту ошо райондук кылбай карай элекпи облус сот? Кесип кетти, кесип салды. Күчүндө калтырдыбы биринчиникин? Жок, Акталанын күчүнө калтырбай, Нарын кайра кесип салды. Анан кайра Бишкекте болду. Жете элекпи азыр? Бишкекте да биз кайра Бишкекке берсек, Бишкек дагы болбой койду. Түшүнбөдүм азыр. Жогорку сотто карала элекпи деп атам. Каралды. Күчүндө калган экен да. Ошол эле Нарынды берип койду да, кайра Нарынды берип койду. Бирок менин ушул жерде сизден ырайымдуулукту гана сурап келдим да. Кат жазыңыз, эгерде биринчи жолу кылмыш кылып аткан болсо, кылмышка тартылып аткан болсо, кат жазыңыз, комиссия бар, комиссия карап туруп, анан жообун мага берсе, анан мен чечим кабыл алып берейин. Түшүнүктүү, Рахмат. Ушу баламды ырайымдуулук убакыт албаңыздар. Мен азыр бир эскертүү кылып коеюнчу залдын ичинде. Чыгып, мисалы, суу, ирригация, айылдарга таза суу, ирригация маселеси, БСР, БДР, мектеп, спорт зал, анан бала бакчаны көтөрбөй эле, ушундай өзүңөрдүн маселеңерди көтөргүлөчү, ошондо тез да бүтөбүз, анан бири-бирибиздин убактыбызды дагы неме кылабыз. Ал мен азыр айтып өткөн маселелердин бардыгын мамлекеттин көкүрөгүндө турат, менин көкүрөгүмдө турат, бардыгына тапшырма берилип, күчүбүздүн жетишинче барын салып келтабыз. Мектептерди жаңылап келтабыз, бала бакчаларды курабыз. Алардын бардыгы жанакы Бишкек, Ош, чоң-чоң областтардын борбору, анан райондордун борборун бүтүрмөйүн айылдарга биз чоң-чоң бала бакчаларга жете албайбыз. А мектептерге жетебиз ар бириңерге. Ушу жакынкы 27-28 бүт мектептер жаңыланып бүтөт. Калган ошо бала бакча ошо 35-жылга чейин барып анан кийин баягы жабабыз. А суу, таза суу чыгарып берүүнү, аны да ошол чөнтөгүбүзгө жараша, бюджетибизге жараша ар бир айылга таза суу чыгарып берип келатабыз. Сиздердин айылга дагы Кудайдын буйруган күнү кезек жетет да. Анан аны ушул жерден айта берип, анан жөн эле убакыт албайлы дагы ушу жеке ушундай адилетсиз болуп аткан, мыйзамсыз болуп аткан эле өз жеке иштериңиздерди айтсаңыздар. Жол боюнча деле айтпай эле коюңуздар. Жол боюнча болгон күчүбүздү жумшап, мына акыркы 3 жылда жалаң өзүбүз салып келтабыз. Дагы бир 5 жылдан кийин жеке компанияларды, чет өлкөлүк компанияларды жалдабастан мына транспорт министрлиги өзү жеке бүт техникаларды алып берип атабыз. Ушунун бардыгын мамлекет жасап келатабыз, мындан ары да уланта беребиз да. Ошон үчүн убакытты албай мына ушундай маселелериңиздерди айткыла, жанагындай маселелерди көтөрбөй эле койсоңуздар.
Экинчи микрофон. Assalamu alaikum, Садыр Нурбачевич. Мен Күчүков Сагынтаев Ороз Акынович, мен Кочкор районунун Каразы айыл өкмөтүнүн мантышынан келдим. Мына жер колумда китебим туруп, бүт госрегистр бир эмес 2 жолу барып, бүт мага чеч берген, бүт укпайсыздарбы эми? Кыска айтып коюңуз. Анан ошон үчүн азыр муну деген жок эле киши биздин айылда жашабаган. Жузупкелдиев Шаршембек деген киши мени сотко берип, бул китебимди жалган деп. Нарынын соту Чагалдакка мага чеч берген. Аны кайра жокко чыгарып туруп, чүйгө берди эле. Чүйдүн административдик соту Осмон Алиева менен Жаманкуловдор тияка чечип койду. Алардын китеби деген 82-жыл деп турат. Азыр эмне сурап атасыз? Ошон үчүн жогорку соттагы чечип салды. Мына ошону мен азыр сизден сурайт элем. Ошо мына китебим туруп, мына. Бул көк китебиңиз жердикиби? Ошо жер 49 жыл калгансыз. 4 гектар. Жок, үлүшкө алган жерибизди. Үлүшкө алсаңыз кызыл китебиңиз болуш керек эле го. Жок, ошол берген да мына госрегистр бир эмес 2 жол бар ченеп берди. Анан ал жок эле кишиге берип атпайбы? Маалыматыңыз болсо айтыңыз. Жогорку соттун төрагасынын орун басары Камчыбеков кечээ мага келгенсиз. Мен жолун көрсөтүп айтканмын да, кандай кылышты. Анда айтып берген экен. Кайра жыйындан кийин мага жолуңуз, мен кайра кайталайын. Карап көрүп, эгерде адилетсиз чечилип калган болсо, бул киши айтып аткандай, анда жолдорун айтыңыз. Мына мондай кайрыл, бияка кайрыл, тияка кайрыл деп. Мен бул маселе боюнча мен кече барып алып отуруп алып ойлондум да. Жергиликтүү ушул эле деңгээлде чечилчү маселелер 80-90%. Мына кайсыл жерде кыдырып басам дагы губернатор, анан эле облустук, райондук, анан айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде баары биригип чечип койчу маселелер көп экен. Бул боюнча мен 2-3 күндө чогултамын бүт баарын, 7 губернатор, Бишкек ош мэрин, анан облустун жетекчилерин, бардыгын баягы обул сотту, обул прокурор, Бишкектин сотун жогорку сот менен баш кылып, анан Бишкектин прокурорун баарын чогултуп туруп ушул тапшырманы берейин деп атам. Кайра барып туруп, ар бириңиздер бүт ушундай маселелердин бардыгына чекит койгула деп. Өзүңөр чакырып алгыла керек болсо деп. Барды обул сотто да бар, кайсы проблема бар, ким арызданып жүрөт, прокурордо да бар, туурабы же туура эмес айтканбы? Айыл өкмөт акимдерде да бар. Ошолорду өзүңөр чакырып алып, ушу жаңы жылга чейин, кийинки эл менен элди кыдырганга чейин чечкиле деген тапшырмаларды берем мен. Бүт ушундай маселелер көп экен да, бири-биринин жерин талашкан, анан үй талашкан, анан дагы бирдеке соттолгон дегендей сыяктуу. Так, кийинки микрофон анда. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мекендештер. Менин атым Таалай Сыдык, шаардан келдим. Уруксат берсеңиздер, мен деле ушу көйгөйүмдү айтып алайын, урматтуу элим. Айтыңыз, бат-бат, кыска. Анан мен 2018-жылы ушу кайрымдуулук фонд бар, Рускелди деген, аны жетектеген Жээнбаева Бермет Акматбековна могу Бишкектин шаарынын четинде Алтын казык конушунда мусорный свалканын жанында 45 жанагындай жетим жесир майып апалар эжелерге үй сала баштаган. Ошол жерден азыр Сиз мындай кылыңыз. Акырыңыздар. Сиз мындай кылыңыз, азыр жыйындан кийин бияка жогорку сотко, прокурорго кайрыласыз. Ген прокурордун замы, замсың, ген прокурордун замы, жогорку соттун замы, мына ушуган кишилерге кайрылгын. Анан булар сенин арызыңды карап туруп, анан мага айтышат. Мунуку туура экен, же туура эмес экен деп. Бул маселе боюнча мен үстүртөн билем да, далай арыздангансыңар. Алардын баарын тактап туруп анан мага айткылачы, ким прав, ким нет экен. Түшүнүктүү, а? 4-нчи микрофон. Саламатсыздарбы? Атым Азамат Муратбек уулу, Коштоо айылы, Алабак айылы. Садыр Нуркожоевич, жанагы таза суу, мектеп, бала бакча маселесин көтөрбөй эле дегенбиз. Негизи ошол маселе бар эле. Анан бир өтүнүч бар эле да. Коштоо айылы өзү 5000 калк жашайт. Жалгыз мечитибиз бар эле. Ал жарак сакабалга келип калганына байланыштуу эл жалпы 31 сотый жерди 1,5 миллионго сатып алган да. Анан мүмкүнчүлүк болсо, жеке өзүңүздүн фондуңуздан же фонддор аркылуу бир өзүңүздүн айылыңызда кең сууга салынганда бир жакшы бир мечит салып берсеңиз деген өтүнүчүбүз бар эле да.
Кош төбөгө мечит. Макул, мен караштырайын муну. Анан экинчи маселе. Ош областында жолугушуулардын биринде сиз айттыңыз, ар бир айылга 5 километрден кем эмес асфальт басылсын депчи. Же аймакка деп айттыңыз, ошону тактап коелу дегенбиз да. Буга чейин мына бир эле жыл болду, 2 эле жыл болду токтотконума. Айылдарга барып туруп, айылдын ичине же 2 айылдын ортосуна 1 километр асфальт басып берип коет экен. 500 метр асфальт басып берип коет экен бир чоң көчөсүнө. Аны не кылат? Аны министрге келет дагы, финансы министрине депутат, же ошол министр коллегасы, депутатка бара турган кандидат дейинчи мындай. Сөз өтөт, сөз өтпөсө коркутат. Мен азыр микрофондон чыгып туруп кыйкырам, сен ичип атасың, жеп атасың, мен айылыма асфальт басып бер деп. Анан ал баягы 20-30 техниканы анан айдап алып барат, солярканы куюп алып 100 километр, 200 километр жерге. Асфальтты ошо бир 200 километр жерден ташып барат. 1 километрге асфальт завод кое албайт эч ким. Шагылды да ташып барат. Шагыл алыш үчүн, чоң асфальт басыш үчүн шагылдын эмесин алыш керек да. Ошон үчүн мен буларга тыюу салганмын. 1 километр, 2 километр айылдын ичин, 2 айылдын ортосун токтоткула деп. Биринчи бүт стратегиялык жолдорду бүтүп алалы, 10 километр, 5 километрден кем эмес басалы. Ошондо алып барып туруп асфальт завод коесуң. Шагылды ошол айыл өкмөттүн ичинен аласың. Анан кийин асфальтты ошол жерден чыгара баштайсың. Анан солярка, битумду апарып асфальт чыгара баштайсың. Түшүндүңүзбү? Эгерде ошондо 3 эсе, 2 эсе, 3 эсеге арзан турат да жол. Эгерде 5-10 километр жерге бардыгын организовать этсең, сен техниканы бир эле алып барасың да 10 километр бүтмөйүн аяктан кетпейсиң. Түшүндүң, а? 1 километр жерди басып кетем десең, ал 3 эсе кымбат туруп калат. Мамлекетке. Ошону эсептебей кыла беришкен да убагында. Ошон үчүн мен ошону айтканмын. Айылдардын ичине шашпай тургула. Биринчи бүт жанакы райондордун ортолорун бириккен жолдорду, 2 айылдардын ортосундагы жолдорду жалпы мындай чоң-чоң стратегиялык жолдорду бүтүп алалы, андан кийин анан айылдардын арасына киребиз. Райондун центрларын бүтүп алалы деп. Райондун центрлары шагыл болуп тиги жөө киши басса буту сынчудай болуп жатат. Анан барып алып айылдын бир айылдын чекесин асфальттап коет, ортосун. Же болбосо 2 айылдын ортосун асфальттап коет, ушу кантип болсун анан. Ошон үчүн мен токтотконмун. Түшүндүңүзбү эми же түшүндүргөн жокмун, түшүндүрө алган жокмун? Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Сизге кайрылуунун себеби мен Баятов айылынын тургуну Мураталиева Субайылда. Сизге кайрылуунун себеби 2025 жылы 22 июлда Бишкек Баятов каттамында эл ташыган автобус шофердун тажрыйбасы жоктугунан улам жол кырсыктан учурап, ошол жол кырсыктан кесепетинен апабыз Жолдошалиева Шарипа оор жаракаттан улам каза тапты. Биз балдары үчүн бул чоң көтөрө алгыс азап кайгы болуп отурат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол апамдын өлүмүнө себепкерлер жоопкерчиликтен баш тартып, күнөөлөрүн мойнуна алышпай келишет. Бишкек вокзал эч кандай каттамда жок, келишими жок, техникалык осмотрдон өтпөгөн автобусту эл ташып ночной рейске жиберишкен. Толтура нарушение менен кетирген автобуска эч кандай тиешебиз жок деп бүгүнкү күнгө чейин мойнуна алышпай келишет. Өз иштерине кайдыгер карашып, шалакы мамиле кылышкандыгы үчүн мыйзам боюнча жооп беришсин деп суранабыз. Ошол күнү апам Жолдошалиева Шарипа товар алганы Бишкекке кетип бара жаткан. Апабыз жер жемиш сатып, акча чогултуп, биринчи группадагы майыптыгы бар инимди дарылайм деп жүргөн. Күнү түнү жайгысы иштеп апам эмгектенчү. Иним бутуна туруп калса үйлөнтүп жайлантып деген максаттары бар эле. Апам ал максатына жетпей өтүп кетти. Суалда азыр жооп берсин, биякта маалымат бар экен. Эми Суайылда айым апаңыздын арты кайрылуу болсун, бейишинен берсин. Кырсык болгон экен, эми ал мас эмес бекен айдоочу. Мас эмес беле? Жок, жок болсо анда караштырып көргүлө, эми бул кырсык экен. Ал тажрыйбасы барбы, жокпу, эми документтери бар болсо керек. Бар беле документтери? Садыр Нуркожоевич, бул иш боюнча иш козголуп, тергелип туруп, сотко жөнөткөн, соттун кароосунда, Кочкор району соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Бардыгы амалдар тергелип, бардык күнөөлөр мойнуна коюп жөнөтүлгөн. Кимдин күнөөнү мойнуна алып? Шофердин күнөөсү болгонбу? Ошол жерде экспертизанын баары жүргүзүп, ооба ар кайсы шарттар болгондо ошол жерде. Анан ошол соттун кароосуна жөнөтүлгөн, азыр кароодо. Күнөөлөр сотту эми адилеттүү карап койгула. Адилеттүү карагыла. Анан бул боюнча эми баягы билесиңер, 30 жылда
бардак болуп кеткен да, эми орусча айткандачы. Башаламандык, таксиси деле жүрө берет, бусиги деле жүрөт, анан автобусу деле жүрөт болуп. Азыр бардыгын иретке келтирип атабыз. Бүт баягы илгерки автовокзалдарды менчикке өткөрүп алгандар да бар экен. Менчик алып алып, бир кафе куруп алган ичине же башка бардыгын кайтарып, азыр автовокзалдарды восстановить этип атабыз. Автобустарды алып беребиз дагы, илгеркидей автобустар жүрөт. Таксилерге лицензияны болсо Ички иштер министрлиги көзөмөл менен берип атат. Экзамен алып атат, тапшыра албаса өтпөйт. Лицензияны кайсыл эмеден баштап берип атасыңар? Жакындан баштап лицензия оң рулдууларга бербейбиз дедик, только баягы сол рулдууларга. Биринчи июлдан баштап берилип атат. Берилип атат, Экзамендерин алып атасыңарбы жакшылап? Техосмотрларын баары текшерилип атат. Айдоочулук күбөлүгүнүн эмесин, тажрыйбасы баары текшерилип атат. Мына эми ретке келтиргенге күчүбүз жетип атат. Бүт мына Минтранс барбы? Минтранс турчу. Канча автовокзал калды дагы райцентрларда, райцентр кичи шаарларда жасалып элек. Биздин карамагыбыздагы 7 чоң автовокзалды былтыр өкмөттүн чечими менен жергиликтүү бийликке өткөрүп бергенбиз. Жергиликтүү бийликке. Бирок ремонттолду анын баары, ремонттолуп атабы? Ремонттолуп, жаңы салынган, жаңы салынып атат. Кыскасы, в общем, ар бир районда баягы илгерки автовокзалдар иштеп баштайт. Анан ошондон анын автобустар иретке келет. Бардыгы иретке келет. Эми мунун баарын 30 жылда чирип бүткөн нерсени бир 3-4 жылда эле баарын кылуу иш кыйын экен да. Сот иштери болот экен, сот иштери эле 1 жыл созулат экен, инстанциядан инстанцияга жүрүп отуруп, ошо сот аркылуу алгандарыбыз болду, түздөн түз алгандарыбыз, өзүлөрү добровольно бергендер болду. Мына болду, мен туура эле менчиктеп алдым эле убагында деп. Кийинки микрофонун. Саламатсыздарбы? Сатылганова Нургүл, учурда мугалим болуп эмгектенем. Садыр Нуркожоевич, биздин ошо Баетов айылында Алтын Муун Аристе деген жакшынакай балдар үчүн билим уясы бар, бала бакча. Ушул бала бакчанын ачылганына 11 жыл болду. Мамлекеттик түрткү берүүчү гранттын эсебинен капиталдык ремонт менен өтүп, пайдаланылбай турган имаратты айыл тургундары демилгелүү топ түзүлүп, ушул учурда көйгөй болгон учурда жакшынакай кылып ачып алдык эле. Бала бакчанын учурда 150 бала тарбияланат, 30 кызматкер иштейт. Анан ушул 11 жыл болгонуна карабастан дагы эле жерге ээлик кылуучу, имаратка ээлик кылуучу эч кандай документибиз жок. Ушул учурга чейин чечилбей келет. Биз башкы прокуратурага да кайрылганбыз, Жулушевка. Буга чейинки губернатор, 3 губернатор келди, 5 аким келди. Мен суроом бар. Азыр дагы иштеп атабы? 150 баланы карап отурасыңарбы? Азыр иштейт. Кимге тиешелүү ал мекеме? Айыл өкмөткө тиешелүү, муниципалдык. Муниципалдык, муниципалдык. Так, муниципалдык болсо, бала бакча кылып иштетип атасыңар? Ооба, бала бакча, мамлекеттик. 150 баланы 150 бала тарбияланат. Алдыңкы бала бакча. Аким турула. Айыл өкмөт өкөң бириккиле дагы, жолун тапкыла дагы, бергиле. Биз баягы бала бакча, мектеп салабыз дегендерге жерди, мамлекеттик здание болсо бекер беребиз деп атпайбызбы? Жетишпей атат го мынакей, балдардын мектеп, бала бакчалар жетпейт, мектептер жетпейт. Бергиле, эмне кыласыңар ал зданияны? Кечирип коюңуз, эме имамдар менен кичине эме болуп атат. Аякта жаныбызда мечит бар да. Биздин жер, биздин территория, биздин имарат деп ушундай чечилбей келатат. Акыркы үмүтүбүз сиз. Эми чечип бергиле, имамдар менен да сүйлөшкүлө, ошо эми мечиттин жери беле мурда. Эми имамдар деле каршы чыкпаса керек. Имамдарга деле бала керек, алардын деле балдары бар, алардын деле балдары барат. Чечип бергиле, давайте, неме кылгыла. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Буларга бергиле дагы. Анан немеси кийин өзгөрүп кетпесин. Азыр 150 баланы багып атып туруп, анан кийин айдап чыгып туруп, анан офис кылып же башкача бирдеме кылбасын. Түшүндүңөр, өзгөртүүсүз. Өмүр бою түбөлүк ошо бала бакчасы болот деп туруп бергиле. Жарайт. Түшүнүктүү, Сиз дагы содействовать этиңиз, эгер деме кыла турган. 3-чү микрофон. Саламатсыздарбы? Азыр ушул боюнча айтып коеюн, мына райцентрларга, шаарларга, керек болсо айылдарда деле жеке менчик мектеп салам, жеке менчик бала бакчасын курам дегендерге биз жерди бекер беребиз. Жерди бекер беребиз да ошолорго. Анткени алар баягы бул мамлекеттикинен альтернативдүү болуп, баягы платный болуп, анан жакшы карашы мүмкүн, жакшы окутушу мүмкүн, жакшы билим бериши мүмкүн да. Ошон үчүн биз ушундай саясатты жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде бергиле буларга. Түшүнүктүү, 3-чү микрофон. 1. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу бийик тоолуу аймактарга ар тараптуу көп жардам көрсөтүп атасыз. Анан ушу орто жана чакан бизнестин атынан ушу сизге кайрылуубуз бар. Кайрылуубуз төмөнкү болуп атат. Биздин ушу
туризм тармакта иштеп аткан боз үйлөр, мейманкалардын иштеген мезгили аябай кыска болуп атат. Анткени жайлоо ачылгандан кийин мына Сөңкөлдө дагы биз иш алып барабыз. Жайлоо ачылганда чет элдик туристтер келет, ички туристтер келет. Ошо менен июндун башынан баштап августтун аягына чейин иштейбиз. Ошол маалда биз салыкты 4-6% менен төлөйбүз. Бишкек менен тең. Бишкекте болсо өзүңүз билесиз 12 ай иштейт да, мейманканаларчы. Ошол себептен сизге кайрылып атканыбыз ушу салык саясатын карап, анан ушу бирдиктүү салыкты ылдый кылып бересизби деп атабыз да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе мына ушу жерде көптөгөн ишканалар бар. Азыр мындай болуп атат маселе. Бүт баарыбыз ачык айкын иштеп баштадык. Анан Бишкектен айырмабыз, биз эмгек кодексине ылайык 40 күн эмгек өргүсүн бериш керекпиз да. Бишкек шаары чүй-өрөнү ошол маалда 28 күн берет. Мисалы, ушул маалда бизде 60 киши иштейт. Мен ошо 2400 күн эмгек өргүсүн төлөп бериш керекмин да. Бишкек шаарында болсо 1680. Биякта Сөңкөлдүкүндү айтып берип атам. Анан ошондо айырмасы 720 күн көп төлөп атабыз да. Түшүнүктүү. В общем, жайлоолордо туризм менен иштегендерге Бишкектен айырмалантып бергиле деп атасызбы, азайып деп. Боюнчачы анан экинчи. Болду, мен жазып алдым, мынакей жазып алдым, салык кызматына мен тапшырманы берейин, мыйзамдарды карап көргүн деп. Рахмат. Айтыңыз. Бул насыялар боюнчачы, ушу бийик тоолуу аймактарга ушу төмөн пайыздагы насыяларды берсеңиз аябай жакшы болмок да. Анан бул жерден эки эле талап коюп коюш керек да. Муну биринчи талап канча салык төлөйсүң, экинчи талап болсо канча жаңы жумуш орундарын камсыз кыласың депчи. Ошону ким насыя алса, эң төмөн пайыздан насыяны алсачы. Бизнескеби же мал чарбачылыгына? Бизнеске, мал чарбагыдагычы. Анан ошо ай сайын барып салык инспекциясына көрсөтүп турсам, мына налог монча төлөп атам, жаңы монча жумуш орундарын түзүп берип атам десе, бул биздин экономикабызга, бизнеске дагы аябай жакшы мындай жөрөлгө болмок да. Ушундай бир сунушубуз бар да. Бирок пайызы чыны мындай ылдый болуш керек да. Пайыз, эң ылдыйкы пайыз 6 менен берип атабыз, Орто чакан мал чарбачылыкка. Мал чарбачылыкка 16% менен берип атат, бирок 6% менен булар алат. Биз субсидирование бюджеттен 10% жаап атабыз. Кичи жана чакан Бишкек. Чакан ортого 8%дан азыр берип атабыз. 8%дан башталат азыр 8%дан. Эми баарына бирдей беришибиз керек да, ато тоолуу аймак, анан тоолуу эмес аймак деп бөлгөндө болбойт го деп ойлойм да. Баарына эле бирдей бербесе анан бардак болуп кетет андачы. Келгенде канча көптөгөн акча кетип атат. Мисалы Бишкекке чүйгө караганда биз 6 ай от жагабыз. Көмүргө акча кетет, электроэнергия акча кетет. А чүйдө болсо болгондо 3 ай бардыгы эле тармак Бишкек менен Оштон башкасынын баары эле ошондой да, бардык райондор эле. Биздин территориябыздын 94%-ын тоолор ээлейт. Болгону түз жерибиз 6 эле пайыз бар. Ито ошонун ичинде мына район борборлору, шаар борборлору, айылдарыбыз отурукташкан да. Ошон үчүн бардыгын эле бирдей, анан өзүнчө бөлгөндө болбой калат. Рахмат. 4-чү микрофон. Assalamu alaikum. Жерге далайылы Улан Шералиев. Менин айтайын деген көйгөйүмдү урматтуу Садыр Нуркожоевич айтып кеттиңиз мектеп боюнча. Анан ушуну бир сыйра да бир кайталап кетейинчи. 98-жылы ушул Жерге далайылында мектеп ашар жолу менен курулган. 2000-жылы ишке берилген. Ашар жолу менен ушу ылай кирпичтен салынган да. Ошо кезде сарайларды бузуп, ошонун материалынан алып мектеп курулган. Анан сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ушу мектептер эрте бүтөт деп. Анан ушу мектептин кабинеттери кичинекей, 2,5-га 3. Анан ушу мектепти өзүңүз көзөмөлгө алып, ушул Молдобаев мектебин бир эртелетип берсеңиз жакшы болот да. Өтө чакан мектеп болуп атат да. Балдар батпай калды. Жалпы канча мектеп калды республика боюнча айылдарда? Бая илгерки 60-70-жылы салынган. Республиканын аймагында бүгүнкү күндө 105 авариялык мектеп калып атат. 3 жыл мурун бул цифра 400 болчу. В общем, кыскасы мен дагы бир жолу кайталайм, 27-28 бүт баарын бүтүрөбүз. Сиздин айылга да жетет, ошол 105 айылдын ичинде сиздин мектепте бар экен да демек. Муну эми бюджеттен карагыла деп мен тапшырма берген, бирок каржы министрлиги азыр кредит алып болсо дагы бүтүрүп салалы деп сурап атат. Жарымы кредит болсо, жарымы грант болсо,
ушундай сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. 27-28 бүтүрөбүз мектептерди. Болду, эми аны козгобогула. Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсызбы? Атым Чатыркүл Дононбаева. Садыр Нуркожоевич, Акталга куш келиптирсиз. Мен бере турган суроомду кечээ ат башыда бир эжеке козгоду. Бул жанагы коэффициент боюнча болуп атат. 97-жылы чыккан 377-токтомду жокко чыгарып, бүгүнкү күнү 2026-жылы 398-399 деп бекитилат, бирок 1,5% эмес 1,30-га түшүп калып атат да. Ошо 20% жанагы пособияга дагы, пенсияга дагы жөнөкөй бир айлык алган эл. Эжеке, Чатыржы, муну түшүнбөй атасыздар. Бул жерде 2 токтом бар да. Минсоцразвития түшүндүрүп койсоңузбу? Аны силер бир токтомду көрүп алып эле. Кыска нуска кылып түшүндүрүп. Ызы жолуп атасыңар да. Азыр түшүндүрүп берсин. Айтып коюңуз, элге керек да, залда. Инвентаризациянын жыйынтыгы менен 183 калктуу конуш дал келбей калган. Ошонун негизинде токтом кабыл алынды. Токтом кабыл алганда ар бир бийиктикке жараша коэффициент коюлду. Анан башкы мыйзамыбызга дал келиш үчүн анын нормаларын бузбоо максатында 2 токтом кабыл алынды. Бүгүнкү күндө эч кандай өзгөрүү жок. 377 кандай алып атсаңар ошо бойдон. Тескерисинче кээ бир эмелердин коэффициенттери көтөрүлдү. Кошуп коесузбу? Экинчи суроо мындай болуп атат да. Энелер кайрылып атышат. 7 балалуу жана баатыр энелерге алдында тиги эне даңкы бар эмеспи, 6 балалуула. Ушуларга эч бир эчтеке каралбайганын сурап атышат. Мен ошо аялдар кеңеши болуп көп жыл иштедим эле. Эч бир үлгөтө каралбаптыр. Только рахмат баягы значок берилет экен. Же бир төлөмөдү да жок, жанагы балдарды да бекер окутууга баатыр энелерге кетирилбедиби? Аны бир эле балабыз кем экен деп суранып атышат да. Ошого бир сиз дагы бир карап, кайра бир мыйзамдарды ушул колдон келсе жардам кылса деген. Карап коелу. Значит, 6 балалуу энелерге. Экинчи микрофон. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, саламатсызбы? Актала жергесине кош келипсиз. Мен Абышбаев Качкынбек, Баетов Айлы, Аксакалдар кеңешинин төрагасы. Эми алдыда райондун акими абдан жеткиликтүү айтты, 27 долбоор боюнча. Биз мурунда тааныштык эле. Эми сизден өтүнүч ушунун ар бирин көзөмөлүңүзгө алып, бир толук этегине чыгарып бергенге ушу Акталага бир көз салып, шефке алып берсеңиз. Себеби алыскы районбуз. Баягы министрге 1000 айткандан көрө сизге бир айткан артык. Ишенебиз сизге. Анан эми көзөмөлгө алабыз. Ар бир районго ошол кийинки жылдын бюджетинен акча бөлүштүрөбүз. Анан ошо нарынды кыдырып баштаганда эле карасам, баары сүйлөшүп алганбы? Баары эле 1 миллиард. Рахмат. Беребиз, канча керек болсо ошончо беребиз. Башталган иш бүтөт акыры бир күнү. Бул жерде Баетов Нарын жолу 2 фронт менен иштеп атат, 2 фирма. Бизден кетип аткан абдан жакшы, буга эл жакшы баа берип атат. Айтып коюшубуз керек, Нарындан бери баштаган фирмага кичине камчы керек, камчы чаап коюш керек. Шуну министрге бир катуу айтып койсоңуз абдан жакшы болот эле. Көзөмөлгө алсын. Биз эми 2-3 күндө эле бир барып атабыз, Жылдыз көл болуп кетти. Сыйырып салып эле кетип атат. Басуу иши жок. Машиналар талкаланып атат. Ушуну бир дагы катуураак айтып койсоңуз. Анан күндө айтамын, күндө айтып атам. Бул боюнча акыркы 3 жылдан бери биз бүт техникаларды алып берип, илгерки 2020-га чейин почти Минтранс жол жасачу эмес. Барын эле подрядчикке берип эле, ал чет өлкөлүк подрядчик, ички подрядчик ушинтип келген. Азыр биз тескерисинче 1000ге жакын техника алдык окшойт, республика боюнча жалпы. 1500, мына даже 1,5 болуп кеттир мына. Бардык техникаларды алып берип атабыз дагы, анан мындан ары Минтранс өзүң басасың деп атабыз. Булар жаңыдан тажрыйба алып атат, жана арызданып атат кээ бир жерлерде жолду начар басып койду деп. Аны туура түшүнүшүбүз керек. 30 жыл эч ким иштебесе каяктагы тажрыйба болот? Жалаң жеке менчиктерге берет, анан алардан бөлгөн акчадан 10%-ын чөнтөгүнө алат, министр алат, премьер алат, президент алат, ошентип алып келген 30 жылдан бери. Азыр биз бүт Минтрансты жандандырып атабыз. Ар бир райондо бирден илгеркидей ДЭУ туруш керек. Керек болсо жана асфальты укладчыгы кошо туруш керек дагы. Райондун ичинде эмне жол болсо Минтранска эле беришибиз керек. Ме деп туруп. Ошондо эки эсе арзан болгон болот. Жеке жакка берсең ал пайдасыз иштебейт. А биз эмгек акы төлөп берип атабыз, техникасын алып берип атабыз, запчасын алып берип атабыз.
Анан керектүү гана инертный материалдарын сатып беребиз, болду. Ал пайдасы жок иштейт Минтранс. Ошогону алып баратабыз мынакей. Анан бир жылда бир эмес же бир айда эмес, күнүгө айтып турам буга. Түнкү саат кээде 3-тө чалам, моягың деген мондай пробка болуп атат неге деп. Жана Бишкектин тегеректериндегилерде. Түшүндүңүз, мына элдин да талабы ошол. Биздин республика, агрардык республика, Мауреки илгерки госплем завод, госплем станцияларды республика боюнча келечегинде иштетпесек, биздин малдын башы сапатсыз болуп, жайыттар туруштук бербей калды, сапат көтпөсөк, эми мисалы 100 кой бакканча бир 30 кой багып, ошондон жүн алышыбыз керек, эт алышыбыз керек, киреш алышыбыз керек. Ошондой эле үрөөнчүлүк чарбаларды да бир эске алып, семхоздорду мамлекеттик көзөмөлгө албасаңыз, коррупция ошол жерде болуп атат. Мына сиз деле чарбада билесиз, жанагы комбайн чаап алган буудайларды эле тазалап, мөлтүрөтүп эле элге сатып атат. Анын эми тишин ачып көрө албайт экенсиң, элита деп коет, супер элита, анан репродукция биринчи деп коюп атат. Ушуну бир келечегинде эске албасаңыз, биз өнүкпөйбүз, ортубузда тура беребиз. Себеби биз ушу менен оокат кылып атабыз. Эми акырында Нурбек мырза, бул жерде жол министри турат рас. Сиз замгесте келип, могу 1 километрди Баетовго кире беришти. Бир башкача азыркы учурга ылайык жазап берем дедиңиз эле. Эми мына өзүңүз министр болуп, 2 тискин бир чылбыр колго тийиптир. Эгемендүүлүккө чейин жазап берип, мына урматтуу президенттин астында убада берип койсоңуз эми, сиз деле соопчулук. Ушуну өтүнөм. Рахмат, бар болуңуз. Түшүнүктүү. Азыр госплем завод боюнча жана жайыттардын деградация болуп кеткенин кайра бастан этүү боюнча мына министрдин орун басары турат, айтып берсинчи кандай иштер жүрүп атканын. Айтып беребиз. Садыр Нургожич, бул боюнча жайыттардын деградациясы боюнча жылына 10 000 гектарга 5 жылдан бери жайыт үрөөндөр чачылып келген. Сиз кечээ күнү тапшырма бердиңиз, бул аянтчаларды 100 000ге чейин чыгаруу боюнча бул ишти алып барабыз. Андан сырткары малды асылдандыруу жана үрөөн чарбаларын колдоо боюнча биздин 30-жылга чейин программабыз бар. Ошонун негизинде үрөөн чарбаларды дагы, малды асылдандыруудун дагы мамлекеттик чарбалар колго алып жатабыз. Бүгүнкү күнү республикада 18% ушу сертификацияланган үрөөн колдонуп келет биздин дыйкандарыбыз. Ушуну 30-жылга чейин биз 80ге чейин чыгара алып атабыз, эң аз дегенде. Асыл тукум мал боюнча бүгүнкү күнү бир 4% гана мал асыл тукум. Биз муну бир 50%га чейин 30-жылга чыгаруу планыбыз бар. Бул боюнча мамлекет акча каражатын карап жатат. Иш башталат буюрса. Рахмат.